Чолпон Ата шаарында жайгашкан Карамолдо Орозов атындагы балдар искусство мектеби жүздөгөн балдарды музыка дүйнөсү менен тааныштырып, бул жаатта билим берип келишет. Аталган искусство мектебинде өз ишинин чеберлерине айланган тажрыйбалуу мугалимдер эмгектенип келет. Алардын катарында аталган мектепте 13 жылдан бери иштеген, ийгиликтерди жаратып келе жаткан сольфеджио сабактарынын мугалими, хордун көркөм жетекчиси Майрам Буйлашева да бар. Искусство мектебинде учурда ар бир бөлүм окуу жылы ичиндеги жетишкендиктерин камтыган концерттерди тартуулашууда. Мектебинин сыймыктуу мугалимдеринин бири Майрам Буйлашева хор боюнча даярдаган концертинде жогорку деңгээлде уюштурган. Бүгүн бизде Карамолдо Орозов атындагы балдар музыкалык мектебинде чоң майрам болду, ыр майрамы десек болот. Биз жылдын башында план боюнча коюлган иш чараларыбыз апрель-май айында концерттерибизди беребиз ар бир мугалим. Бүгүн мына концертибиз эң жакшы деңгээлде өттү деп ойлойм. Концерттик программада репертуарыбызда чет элдик композиторлордун, кыргыз композиторлордун, орус жана советтик композиторлордун ырлары жаңырды. Миңдеген, өзүңүздөр көргөндөй, миңдеген окуучуларыбыз ырдашты. Концерт жогорку деңгээлде болду деп эсептейм. Карамолдо Орозов атындагы балдар искусство мектебинин хору дайыма Ысык көл жергесине келген делегациялардын, меймандардын алдын дардашыбан менен катар ар кандай сынактарга катышып алдыңкы орундарды багындырып келишет. Бул ийгиликтин баары мугалим Майрам Буйлашеванын талыкпаган эмгегинин үзүрү. Березка бала бакчасына барат. Ал жактан Майрам Ашыракунова эжебизден музыкалык билим алып, бүгүн ушул Майрам Ашыракунованын отчеттук концертине келгенбиз. Концерт абдан сонун маанайда өтүп жатат. Майрам эжебизге чоң рахматыбызды, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз ушундай балдарыбызга ушундай терең билим берип, музыкалык жаатта балдарыбыздын ушундай маданиятына көп салым кошотконуна ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Хорго мен 5 жылдан ашыктан барам. Майрам Ашыракунова эжеге жакшы үйрөтөт, бизге жакшы ырдайбыз, көп нерселерге, көп ийгиликтерге жетиштик, жакшы көп теле берүүлөргө катыштык, көп кароо сынактардын биринчи гран-прилерин алып келатабыз. Карамолдо Орозов атындагы балдар искусство мектебинде учурда окуу жылынын жүрүшүндө окуучулардын музыка дүйнө таануусун кеңейткен концерттер ар бир бөлүмдө өтүүдө. Окуу жылынын соңунда болсо бардык бөлүмдөрдүн гала концерти тартууланат. Жаш жеткинчектерге чыгармачылык эргүү, музыкалык таалим, тарбия берген мектепте өз кесибинен мыктылар иштеп, музыка дүйнөсүн кенен тааныткан мугалимдердин иштери мактоого татыйт. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык көл районунан.